Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар, ООД Манасты коргоо маселесине арналган атайын чыгарылыш. Бүгүнкү күндө Манасты коргоо маселеси көтөрүлүп, Манастын атын жамынып алып түрдүү багыттарга колдонууга тыюу салуу керек деген ойлор айтылууда. Ал эми манасчылар ушул кезге чейин Манас эпосунун варианттарын чыгарууда өзөк идеясын көзөмөлдөөчү макам берилген уюм жок. Манасчы же айтуучулук өнөрдү социалдык жактан мамлекеттик камкордукка алуу керек деген пикирде. Албетте, бул түйүндүү маселе алгачкы жолу айтылган жери жок. Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргызстандын эл жазуучусу, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Бексултан Жакиев 2018-жылы Залкар манасчы Саякбай Каралаевдин 120 жылдык мааракесине арналган иш-чарада сүйлөгөн сөзүн чогуу угалы. Кыргыздар дээринде кыракы, баамчыл байыркы калк. Атам замандан бери бабаларыбыз уул кыздарынын ийгилигине, мукамы күчтүү өргүүлөрүнө, жоосун жеңген баатырларына, карагылдык ак жарган калыс акылмандарына, көсөм колбашчыларына сыймыктана билген. Көчмөндөр цивилизациясы деп аталган ары катаал, ары татаал, бай доордон бери руханий, улуу мурастарды жараткан эл болгон. Кыргыздар уул кыздарынын мүчүлүштөрү, өксүүлөрү болсо арданган арнамыстуу эл болгон. Мындай ыйманы таза, пейилигенен өзгөчө сапатка кыргызды акылман, ылкамы терең манасчылар, Манас эпосу, акындар, комузчулар, кыякчылар, керней сурнайчылар, саяпкерлер, мүнүшкөрлөр, акылы тунук чечендер жеткирген. Ушундай көркөм дөөлөттөрдүн өнүгүшүнө акындыкты, артисттикти, каңгызыткан ырдоо ыргагын, мүнүшкөрлүктү, саяпкерликти, моокумгандырган сөзмөрлүктү, манасчылыктын керемет айтуусуна эриш аркак жуурулуштуруп, залкарлардын залкар даражасына жеткен Саякбай Каралаев, кыргыз элинин гана эмес, бүткүл адамзаттын озеки мурасынын ЮНЕСКОда 2003 жылдын 7 ноябрында расмий жарыяланган шедеври Улуу Манас эпосун жаратканда, сактап келгенде гений Саякбай. Kaynananın kanlı gey, talazdan katıp temtirip, kamanetim ültürüp, kim kolu salıp ciyektip, ölgününden rugaçıga türkünü olur söktip, jetülgündü kudüne, çatıp gelgen emes bir kaynanenin kan gey. Alamga taandık, danışman talant. Tilekке karşı biz oşo dengeline sakemizi çıkar elek biz. Бул жагдайда улуттук, мамлекеттик саясатыбыз жок эмгиче. Дүйнө жүзү боюнча 50дөн ашкан адамзаттын озеки мурасынын шедеврлеринин жетөөнү ЮНЕСКО 2009 жылы жетөөнү шедеврлердин шедеври деп жаздырып, чоң китеп жаздырып, ошонун бирөө биздин жанагы манасчылык, сакемдин өнөрү. Аны biz aytkandan uyalып keletабыз. Кезинде сакебизди атактуу окумуштуулар 20-жылдын Гомери деп барктаган эле. Саякбайдын эмне деген гений экенине көздөрү жеткенден ошенткен. 2002 жылы Кыргызстан маданиятына Каралаевден кийин Гомер жашаганда, аны ошол кылымдын Саякбай десе таң калбас элек деп жазгам. Мен антип Саякбайды көтөрмөлөп, мактанчылык үчүн айткан эмесмин. Грек эпосторун, башка элдердин эпосторун, манасыбызды Кудайга шүгүр филолог катары билген үчүн салыштырып айткам. Азыр деле ошол пикирдемин. Гомердин аты байыркы доордо эле кеңири таркап, ал айткан Илиада, Одиссея Европа цивилизациясына көрөнгө болуп, Гомер өзү айтуучулук өнөрдүн теңдеши жок эталон эсептелип калган. Саякбай менен Гомер биринен бири артык да кем да эмес. Алардын ар биринин дүйнө маданиятындагы орду зор. Манасыбыз өз учурунда Илиада менен Одиссеядай кеңири жайылганда, Манас эпосу деле жок дегенде, Борбор Азия цивилизациясынын көрөнгөсү болуп калмак деген дымактуу ойдомун. Азыр бизде Манастын атын жамынып, өз көмөсүнө гүл тарткандар көбөйдү. Атыгүл Сагынбайдын, Саякбайдын манасын жерип, алардын ордуна айтууга жараксыз, идеалык таасири калпыз жайсаңды накта таза Манастын үлгүсү катары жарыялап, окуу программадан Манасыбызды манасчылар менен кошуп туруп сүрүп таштоо аракеттери жанталашып атат. Манас эпосундагы
aruu tilek, ıyık ideya, uluttuk ulu maksat, Manas Batır'dın eldi jeridi birimlikке şıktandırgan erdikleri, epostoga akılmandıktın ülgülörü, kılımlardan kılımlarga Kırgız yurtun saktap kelgen. Sakebizin ulu dastanı, Kırgız halkın Manas Batır korgogondoy korgop kelgen, ruhani baylığımız, ideologiyalik erejemiz, konstitutsiyabız. Al oku programmasından sürülüp kalıp, ordun jaysan eylese, ötpey kömgön manasыбызды unutup, sayakpay başlap manasçılarımızga ruhani muhtajlık kalbaya kalat da manasçılık önür yok bolot. Natijada manas aytılbasa, komus sertilbese, Kırgız eli el katarından çıgat. Jaysanlı dаңazalarının maksat uşul. Antkenalar Kırgızды özöňünden iritip, jeksen kılууну gözleydi. Alardın hareketi jönünü düşünböstük, жаңылыштык bolsa, alar mınçalık tırışıp jantалашпас эле. Жогоруда айтылгандай, Манас эпосунун түпкү өзөгүн бурмалаган күчтөр чынында чыга калып, аны соттун чечими менен ордуна коюу аракетин ишке ашырууга катышкан филология илимдеринин доктору профессор Садык Алахандын айткандары буга күбө. Чынында эле Бейсултанова эң туура айткан. Манастын тагдырын элдин баардыгы билет. Мен эпосто айтып атам да, Манас өткөн 20-жылымда кандай тоскоолдуктарга туш болгондугун, ошол тоскоолдуктарды жеңип отуруп, эгемендик жылдарында эми бүттүгө большевиктик бийликтин саясатынан, позициясынан карагандан улам ушундай бир кыйын кысталышууларга туш келген болчу. Эми азыр эгемендик келди, өзүбүз болдук. Мындан кийин эпосубуздун тагдыры Кыргыздын тагдыры менен мурдагыдай эле эриш аркак болуп, бизге бир духубузду көтөрчү, рухубузду байытчу кем булак болот деген түшүнүктө болгонбуз. Чынында албетте ошондой болуп келатат. Бирок ошо 90-жылдардагы жанагы идеологиялык вакуумдан айрым бир күчтөр деп айтышыбыз керек, буларды пайдаланышып, анын Манасты жаңы вариантын таптык деп туруп, анан кийин аны жайсаң деп аташ бир мурда 7 томун. Кийин анан кайра чогулуп алышып, анан Айкөл менен асты Манас деп ат коюшуп, 10 томго жеткиришип, анан анын автору жана Бүй Мариям Муса кызы деген деп айтышып, анан бул медитация аркылуу асмандын 7 кабатынан алат, башка айтымда ошо жайсаңдын арбагынан алат деген бир дөйдүрөк идеяларга тушалып алышып, анан Манастын эпосту болуп көрбөгөндөй бурмалашты да. Эпосубуздун классикалык варианты деп коебуз. Ошо канондук, башка айтканда, өзөктүк, өзгөртүлбөй турган кылымдардан бери калыптанып калган текстиндеги окуяларды таптагыр төбөт чачты тик тургуза турган кылып бурмалашып, анан кийин ошо 10 томдукту жазышында биз муну ошол 11-жылдан баштап буларга катуу каршы турду Кыргыз интеллигенциясы. Анан ошол ар бир бурмалоону биз жазып, бир 10дон ашык, эми бул көп, биз негизги 10дон ашык жагдайын баса белгилеп, анан биз 12-жылы 16-майда конференция өткөргөнбүз тарых музейинде. Бүтүндөй шаардын интеллигенциясы жерлерден келишип, областтардан өтө чоң бир мааниде өткөн. Андан булар жайсаңчылар жөн калышпай, бир жумадан кийин 25-майда дипломатия академиянын залын сурап алышып, ал жерден өткөзүшкөн бизге каршы. Кийин ошол жүрүп, анан биз аны улуу Манас жана анын фальсификаторлору деп жыйнак кылып чыгарып макалаларды ушундай кылып күрөш жүрдү. Акыры бул жогорку сотко чейин жетти. Соттошууга туура келди да, себеби алардын бул китептин ичиндеги мазмун, маани жанагы тигилер жазып алган бүтүндөй элдин элдигин, мындай бир элдигине бүлүк сала турган мазмундагы окуяларды кошушканда, мисалы үчүн Манастын чоң энеси Парвати деген аял индустар жактан келип, анан ошол колдон колго өтүп, биринен бири сатып алып өтүшүп, анан 5-6-жылында болуп, анан Ногойго алып келип, Ногойдон Жакып төрөлүп, Жакыптан Манас төрөлдү деген идеяны сунуш кылышкан окуяны. Бул макта Кыргыздын генеалогиясына доо кетире турган окуя болгон. Биз ушуга анан түшүп, мындай окуялар көп. Алмамбетке байланыштуу да ушундай бир Кудай урган окуяларды ойлоп табышкан. Соттун жыйынтыгы эмне болду анан? Качан? Бул 16-жылы Акжумгал райондук соту болду. Андан кийин Нарын областтык соту болду. Мен ал сотко барып катыштым. Анан булар жогорку сотко беришти. Жогорку соттун жыйынтыгы боюнча анан бул 10 томдук соттун атайын чечими менен экстремисттик китеп деп табылды да. Ушуну көп түшүнүшпөй,
Bul kitepti sakloogo, bir yerden bir yerge taşıp жүрүүгө, video болсо, audio variantlarını alıp жүрүүгө tыйым салынат. Айрымдар ойлойт, бул эмне экстремисттик болгудай, бизди кыргызды басып алды, тигиндей мындай эмне бул автомат көтөрүп жүрөбү бул китеп деп. Ой, ошол жерде соттун учурунда айтты жактоочулар. Экстремизм менен терроризмдин айырмасы таптакыр башка. Автомат көтөрүп киргендер алар терроризм болот. Бул деген элдин рухуна, духуна бул кетирген, бул экстремисттик чыгарма деп турган баасын алган. Анан булар жогорку соттон жеңилип калгандан кийин кайра кароо жатпайт да. Анан булар былтырдан бери башкача ошол 11-жылкы Манас мыйзамын жокко чыгарууга аракет кылып атышат. Булар сунуш кылып аткан мыйзамда эпостун улам жаңы өзөктүү варианттары чыгып турат. Биз ошого көңүл бурушубуз деген пунктти киргизип алышкан да. Башкача айтканда жана бул вариантты кайра инкарнациялоо, күн тартибине алып чыгуу маселесин мыйзамдаштырып атат. Башкача айтканда мурда большевиктик, коммунисттик учурда заманда сырттан келген куруткурлар Манаска асылса, азыр эми иштен чыккан ири жыландар Манаска асылып болуп атышат. Манас эпосун коргоо, аны келечек муунга калыбында жеткирүүдө айтуучулук өнөргө мамлекеттик колдоо керек дейт. Жакында эле 14 saat 27 мүнөт тынымсыз Манас айтып, Киннестин китебине кирүү аракетин жасаган манасчы Дөөлөт Сыдыков. Негизи эле бул биздин мамлекетте улуттук идеология жүргүзүү жок болуп атпайбы? Негизги идеология Манаста турат да. Анан азыркы убакка чейин айтылып келатканы да бул эл ичинде уламыш бар. Илгери Манас атабыз чоңгазатка айткан Бакай атабыз айтат экен да, ушул жүрүштүн баарын кагазга калтырып кетели деп дегенде айткан экен да. Мен арбадан тирүү турганда ооздон оозго өзүм айтып жеткирем деп. Анан бул Манастын өзөгү бир эле. Ар ким өзүнүн дараметине, өнөрүнө жараша айтат да. Ошентип мисалы сактап келген. Негизги өзөктүү окуя, өзөгү бир эле болуш керек. Анан көркөмдүгү эми ар ким ар кайсындай да. Салып келаткан Сагынбайга Саякбайдын сол эле чойке тили келди, аталарыбыз айтып кеткен, ошо салттуу жол жана Романдын Мырчулу атабыз баштап айтып келген жол, ошол жол менен айтып келатабыз да. Оозек айтылып келатат да, ооздон оозго өтүп. Манастын жандуулугу ушундай, башка дүйнөдө канча дастандар бар, бирок баары тең өлү эпоско айланган, өлү дегени кагазга түшүп, анан айтуучусу жок да. Манас болсо ушул күндө дагы мындан кийин да буюрса айтуучулар боло берет. Буга чейин да болуп келген. Манасты коргоодо ушу айтуучулук өнөрдү сактоо багытына бурсаганда кепти. Бул жагынан кандайча аракеттенишибиз керек? Бул мамлекеттик коргоого алыныш керек, коргоого. Ошону өркүндөтүп өстүрүш үчүн Кытайда, Кыргыздарда ушул күнгө чейин алар жаттап айтса дагы классикалык үлгүнү сактап калыш үчүн каржылап турушат. Айлык алып. Айлык менен тиги якуттарда деле олонко айткандар, ошолор дагы мисалы олонкону мыкты айткан тандап алып, мамлекет тарабынан окумуштуулар карап, чындап эле баягы кандай артыкчылыгы бар, ошентип туруп анан мамлекет тарабынан өмүр бою стипендия менен каржылайт, ушундай болот. Ал эми Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, манасчы Рыспай Исаков Манас эпосунун өзөк окуясын көзөмөлгө алган атайын макамы бар уюм жоктугунан өзүм билемдикке жол берилип келгенин айтты. Манас бул жалпы журттун сыймыгы, мамлекеттин дөөлөтү. Демек, Манас боюнча колдоого алуу жана коргоого алуу биринчи кезекте мамлекеттин милдети болуш керек эле. Тилекке каршы мамлекеттик деңгээлде коргоого алуу чаралары жүзөгө аша элек. Ал эми колдоо аракеттери ар кандай багытта мамлекеттик жана мамлекеттик эмес тармактардан да болуп атат да. Эмне үчүн деген суроо жаралышы мүмкүн. Маселен, жападан жалгыз мамлекеттин сыймыктана турган нерсеси болгондон кийин жок эле дегенде Манас боюнча канча китеп чыкты, канча Манастын варианты чыкты. Ушул багытта атайын жоопкерчиликке алып, тизмектеп жооп берген бирөө жок. Эпосунун котормолору ар кайсы тилдерде жарыяланып атат. Ал канчалык деңгээлде которулуп атат. Ал жакта дагы ошондой бурмалаалар болуп кеткен жок. Бул тарыхта дагы атайын ушулардын баардыгын теске алган. Бул уюм ушул нерсени жүзөгө ашырсын деген буйрук болуш керек да. Маселен, азыр Манас академиясы деле барып алып туруп, бир Эшмат Манас жөнүндө китеп чыгара турган болсо, мен текшерем, алып кел десе, Эшмат билгениңди кыл дейт. Алардын атайын ошондой укугу жок. Макамы болуш керек. Макамы болуш керек. Антпесе ким каалаган нерсесин Манаска таянуулап, атын Манас деп коюп туруп, ар кандай нерсени жасай бериши мүмкүн. Мейли Манас академиясы болсун, мейли Илимдер академиясы болсун, мейли Маданият министрлиги болсун, кандайдыр бир деңгээлде атайын уюм болуш керек ушул нерсени тескара ала турган. Кааласа президенттин алдында атайын уюм түзүлүш керек ушул. Эмне себептен ал ойду айттым? Себеби жалгыз сыймыгыбыз болсо, аны ар кандай бурмалоого алып барат да. Анан кантип биз аны менен мактана алабыз, сыймыктана алабыз, даңктана алабыз. Маселен,
Mına Kur'an'da alıp görölüp, muftiyаттın seçimi bolbosa hiç kanday din boyunca, İslam dini boyunca kitaplar çıkmaydı. Ruhsatı olmayınca. Alem bağlar ruhsatı jönüne berip koybolsun, kıldat tekşörüge alıp durup, içinde burmalalar yok bu. Tuğra emes düşündürmeler yok bu. Oşalarda karap durup kana çıkarat. Iyıktıktı, uşinte korgoga alış gerek. Tarıkты эске салсак, дүйнөдө теңдеши жок Манас эпосуна дүйнөлүк коомчулук өз баасын берген. 2013-жылдын 4-декабрында Баку шаарында ЮНЕСКОнун 24 мамлекеттин өкүлүнөн турган өкмөттөр аралык комитети 8-жыйынында Манас эпосу ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарды коргоо боюнча тизмесине Кыргызстандын атынан каттаган. Бул чынында эле элибизге зор кубаныч тартуулаган мүнөттөр түбөлүк эсте калсын үчүн 2015-жылы өкмөттүн токтому менен атайын Манас эпосунун күнү белгиленип, жогорку кеңеш мыйзам кабыл алып, залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов айтып кеткендей, рухубуздун туу чокусу болгон Манасты жайылтуу боюнча улуттук программа алкагында келечек пландар жарыя кылынганы бар. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.